бүгүн Ош технология университети үчүн ошондой эле биздин колледж үчүн бир жакшы ийгиликтүү татаалуу күндөрдүн бири болуп отурат. Себеби мына студенттер үчүн робототехника лабораториясы ачылып отурат биздин колледждин базасында. Бул робототехника боюнча лабораториябыз негизинен мына студенттерди IT технология жаатында программалоо, ошондой эле байланыш жаатындагы студенттерге абдан чоң, мен ойлойм, билим алууда абдан чоң бир топ чоң кызматтарды кылат. Себеби азыр өзүңүздөргө маалым болгондой IT технология, ошондой эле программисттер жана байланышчылар жаатында бир топ алдыга жылыштар болду деп ойлойм. Эми IT технология жаатында биздин орто кесиптик билим берүүдө дагы бир топ алгылыктуу иштер болуп келаткан ушуга чейин. Эми мындан ары дагы мына робототехника лабораториясынын негизинде биздин студенттер мындан да жакшы билимин алып, жогорулатып, бир топ жакшы ийгиликтерге жетишет деп ойлойм. Жакында эле мына шаарда уюштурулган робототехника боюнча уюштурулган конкурста мына биздин өзүбүздүн колледждин эле студенттери биринчи, экинчи деген алдыңкы месталарды ээлеп келди. Мына бул да болсо алгачкы жыйынтыктардын бири деп ойлойм. Биз робототехника боюнча проектке катышып, биринчи андан окуп, андан кийин студенттерди даярдап, бүгүн жаңы класс ачып отурабыз. Жаңы классыбызды мындан ары кружок өтүү үчүн колдонобуз. Анда биздин өзүбүздүн кафедранын мугалимдери жана ошол өздөрү даярдай турган окуучулар, студенттер келип катышса болот.